Assalamu алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. 30 күндүк орозонун пайдасы берүүсүн дагы да болсо баштадык. Бүгүнкү биздин берүүбүздүн каарманы Тажидин уулу Алмазбек. Баса. Бүгүн кеч мен Тооза чарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Telefon nomerim 0706 88 91 99. Tez tam жоопкерчилиги чектелген кому. $3500 başlap 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74. Кош келипсиз агай. Орозоңуз кабыл болсун. Эми сизге орозо тууралуу биринчиден, орозо кармабай калган инсандар 7 кишинин оозун ачтырып койсо орозо кармаганга тете дейт. Ушултур элеби? Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ala sunnati Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah Teala'ga çeksiz maqtolar bolsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salatlar bolsun. Birinciden orozo karmamagan adam je oorukçan boluş kerek. Je bolboso kartan boluş kerek. Jaş ötüp kalgan boluş kerek. Je bolboso ayal kişi oturgan bolsa sebepleri boluş kerek. Anan oşondoy insanlar üçün Allah subhanahu wa taala orozoda жеңилдиктерди берген кантип. Эгерде карып калган аталарыбыз болсо, энелерибиз боло турган болсо, алар тута албай калган орозолоруну фидия деп коюп, ошол өлчөнгөн, шариатта өлчөнгөн негиздеги акча дейбизби, тамак аш дейбизби, ушундай нерселерди бериш керек. Жок, ооруп калгандар боло турган болсо, айыккандан соң орозо тутуп бериш керек. Бирок 7 күн тутуп койсо тамам болду деген сөз туура эмес. Толук кармаш. 7 күн эмес. 7 кишинин оозун ачтырып койсо, ооз ачар маалда ошол 1 ай орозо кармаганга тете болгон сооп табат дейт да. Бул hadis бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген hadis, кимде ким орозо учурунда орозо кармаган адамдардын оозун ачыра турган болсо, орозо кармагандай соопко ээ болот деген hadis бар. Hadis туура, алхамдулилlah. Бирок бул сен орозо тутпай кой дегенге келбейт. Демек, орозо кармашыңыз дагы керек, анан ооз ачырышыңыз дагы керек деген маселе. Ооз ачыргандын кандай сообу бар мисалы үчүн? Ооз ачыргандын сообу аябай көп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башка бир хадистеринде жөн күндөрү, жөн айлары кимде ким сооп иш кыла турган болсо, 10 гана жакшылыкка чейин көтөрүлөт дейт. Ал эми Рамазан айында кимде жакшылык кыла турган болсо, 10дон 700гө чейин жана андан дагы көп соопторду ээ болот деген. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде дагы ким орозону кармай турган болсо, Kur'an-ı Kerim'de alıp gösterir. Allah subhanahu wa ta'ala hadis-i kuduside dağın kim orozo karmay turgan bolsa, mına oşol orozonun soğuğunu men beremin deydi. Antkeni başka uçurdagi amaldardı özü üçün kıla turgan bolsa, orozonu men üçün kıla dep aytkan. Orozodo misal үчүн бир гана тамак ичкенден эмес, көп сүйлөгөндөн, бирөө менен урушпагандан кыскасы сабырдуулук керек экен да. Şu sabırlılık жөнүндө биздин көрүүчүлөргө кенен түшүндүрүп бере аласыз? Albatta, Bismillahirrahmanirrahim. Sabırlılık tuurasында orozoda эң негизги амалдардын бири десек жаңылышпайбыз. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кереметтүү хадистердин биринде кимде ким орозо кармаган болсо, анан орозо кармап жүргөндө башка бир инсан келип ага тийишсе, же болбосо мушташканга айла тапса, же болбосо жинин этие турган болсо, аны менен кошо
теңелбесин дейт. Тескерисинче ага карап туруп, мен орозомун деп жооп берсин дейт. Анан унчукпай кетип калсын дейт. Демек, орозодо сабырдуулук эң негизги нерселердин бири деп айтсак болот. Бирок сабырдуулуктун түрү бар. Сабырдуулуктун түрү бар, сабырдуулуктун 3 түрү бар. Инналлаха ма'ас-сабирин. Кереметти Кур'анда аузу биллахи минеш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах субхана таала кереметти Кур'анда инналлаха ма'ас-сабирин. Аллах субхана таала сабырдуулар менен бирге. Кандай десе, ал сабырдуулуктун 3 түрү бар. Бисмилла дей турган болсок, биринчи сабырдуулук кандай десе, ал сабырдуулук ибадатта болгон сабырдуулук. Эң негизгиси. Намаз окугандагы, орозо туткандагы, зекет бергендеги, ажылыкка баргандагы, иншалла ажылык жакында келет. Ошол учурдагы ибадаттарга болгон сабырдуулук эң негизги нерсе. Эгер сабырдуулук болбой турган болсо, ибадатты дагы толук аткара албай калабыз. Сиз жана айтып атпайсызбы? Бирөө тийишсе мен орозомун деп басып кет деп. Орозомун дегенди кээ бирөө түшүнбөй ажылдай берген менен уруша кетсе болбойт. Жок, орозомун деген сөз, мен орозомун десеңиз түшүнбөй турган болсо, таксыр ооз ачкандай сүйлөшпөйлү деш керек. Анткени адам ачууланганда билесиздер, оозунан агыт келип карет чыгат. Ошол себептен орозо учурунда же ачка учурунда, фикхи учурда дагы, шариятта дагы алымдарыбыз, эгер сен ачка боло турган болсоң, же жинин келип жаткан болсо, же болбосо бир жакка шашып жаткан болсоң, фатва бербегин деген маселе бар да. Эмне үчүн десе, ошол жинин келип адаш башка бирдемкени сүйлөп алышың мүмкүн деген сөз да. Ошол сыңарындай орозо кармаган учурда бирөө кыжырга тие турган болсо, таксыр мен азыр орозом. Кечинде кел ооз ачалы, ифтардан кийин сонун сүйлөшөбүз анан деп эч болбосо айласын таап чыгып кетиш керек деген. Урушпаш керек экен. Жок, урушпаш. Бул дагы жакшы экен. Эми жанакы орозо маалда садака бериш керек деп коет да. Ушул жөнүндө айтып бере аласызбы? Орозо учурунда садака берүү аябай чоң сооптордун бири. Орозо учурунда садака берүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда бардык сахабалар орозону ушул күткөн сыяктуу, өзүнүн ата-энесин күткөн сыяктуу күтчү. Эмне үчүн десе, орозо учурда садака берүүнүн сообу 1 сооп эмес, 10 сооп эмес, балким 700дөн көп сооп берилет. 1 сом үчүн мындайча айтканда. 1000 сом бере турган болсоңуз көбөйтө бериңиз аны. Биринчи маселе. Экинчи маселе, туура айтасыз, Рамазан айы соода айы десек жаңылышпайбыз. Кээ бир бизнесмендер соода учурунда күндү күтөт, мисалы үчүн базар күнүн күтүшү мүмкүн, башка күнүн күтүшү мүмкүн. Бирок мусулмандар ибадаттагы соода күнүнү Рамазанды күтүшөт. Эмне үчүн? Бул Рамазанда эң берекелүү күн бар. Ал түн бар. Түн кайсыл дей турган болсок, ал түн Кадыр кечеси. Кадыр кечеси ким бир жакшылык кыла турган болсо, же бир ибадат кыла турган болсо, ал түн 1000 жылга тете. Демек 1000 жыл ибадат кылды деген сооп жазылат. Же 1000 жыл тасбих айтты, 1000 жыл бирөөгө садака берди, садака берди. Же болбосо 1000 жыл бирөөнү муктаждыгын кандырды деген сооп жазылат иншалла. Жанакы 30 күндүк орозонун ичинде ошол маалда жанакы өзүнүн садака битири деп коет го. Ошону бербей калса, андан кийин кечигип берилип калса, бирок ал ошол соопко жазылбай калат дейт. Ошол туура элеби же туура эмеспи ал дагы? Садака битир өзү ошол орозонун акыркы күнү айт намазы окулганга чейин берилиш керек. Акыркы чеге болду. Ошол учурда орозо питир деген милдеттен кутуласыз берсеңиз. Эгер айттан кечигип кала турган болсоңуз дагы садака питир берсеңиз болот, бирок бул жөн гана садаканын сообуна ээ болосуз деген сөз. Мындайча айтканда, вообще-то эме болуп калдың деген сөз эмес да, банкрот болдуң деген сөз эмес. Тескерисинче ал ошол учурдагы жөнөкөй садака болсо дагы ошол сообун аласың деген сөз. Ошондуктан 30 күндүн ичинде битир садаканы берип котулуш керек экен. Мисалы үчүн ошонун баасын кантип эсептешет?
Анын баасын арпа менен эсептешет, килограммага чагып туруп. Анан куурма менен, жүз менен ушинтип эсептеп, анын өздөрүнүн баасы болот. Мисалы айта турган болсок, 35 сом. Анан 45 сом, анан 480 сом. Айтор ушундай жогоруп кете берет. Бул деген сөз кембагалдар үчүн 35 сом, 45 сом берсең болот деген сөз. Кутулду. Байлар үчүн 35 сом, 45 сом берсең уят деген сөз да. Анткени сиз байсыз, Аллах сизге нияматты берген, ошол нияматты мындай көрсөтүү үчүн, Аллахка дагы жакындоо үчүн сиз мейиздин баасынан беришиңиз керек деген сөз да. Ошон үчүн колдон келишинче садака берүүгө аракет кылыш керек. Жанакы айтат го, балакатка жетелек балаңа садака бербей деле койсо болот депчи. Жок, төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин. Ар бир кишиге, мисалы үчүн 10 балалуу үй бүлө 35 сомдон болсо, ар бирине бериш керек. Ар бирине бериш керек. Бирок курсакта боло турган болсо, аны ыктыярыңыз, боюнда боло турган болсочу. Кээ биркилер боюнда болсо да бериш керек, жана башка деген сөздөр бар да. Жок, ал болсо ыктыяр, кааласаңыз бересиз, кааласаңыз бербейсиз деген сөз. Төрөлгөндөн соң сөзсүз бересиз деген сөз. Агай, жанакы Ак Ордо жаңы конушта Хулеса Арашидин мечиттин имамысыз да. Ошо Хулеса Арашидин деген бул инсандын атыбы же эмнени түшүндүрөт бул? Аябай сонун суроо болду. Хулафа ар-Рашидин деген тарыхка кайрыла турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сабырдуулук менен жетимдик деңгээлден, жетим болгондо дагы тоголук жетим, жетимдик деңгээлден падышалык деңгээлге чейинки чыккан тарыхта эң негизги инсандардын бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүткүл момун мусулмандардын падышасы болуп турган. Анан падышасы болуп тургандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыныгы дүйнөгө көз алгандан кийин, жол алгандан соң, анан мусулмандарга падыша керек болгон. Падыша керек болгондон кийин тарыхта ушул 4 инсан падыша болот мусулмандарга. Абу Бакр разияллаху анху, Усман разияллаху анху, Умар разияллаху анху, анан Али разияллаху анху халифа болот. Ошол халифаларды ар биринин атын атап отурбайлы деп, анан Хулафа ар-Рашидин деген ошол 4 халифаны түшүндүрөт да биз. Мааниси ушундай. Демек, Хулафа ар-Рашидин дей турган болсок, 4 халифа же болбосо 4 мусулмандардын президенти, башчысы деп түшүнөбүз. Анан мисалы үчүн сиз ошол Ак Ордо жаңы конушундагы мечиттин имамы болуп атпайсызбы? Ошол сиздердин мечитке түшкөн акчаларды сиздер эмне кыласыздар? Бизге түшкөн акчаларды бисмиллахир-рахманир-рахим деп туруп комиссия менен ачабыз. Ал акча кедей кембагалдардын акысы болгондуктун эсебинен биз аларды кедей кембагалдарга таратып беребиз. Ошол себептен колубуздан келишинче кедей кембагалдарга таратып беребиз. Мисалы үчүн кээ бир жерлерде акчалай бере турган болсок аз көрүнөт экен, анан аз болот экен, дарыл иштетип коет экен деп кээ бир жерлерде продукт кылып берет. 1 айга. Же болбосо кээ бир жерлерде ушинтип акчасын өзүн берет. Айтор кандай гана жол колдонбосун, ошол акча ошол кедей кембагалдын акысы экендигине эсеп ошолорго берилет да бизден алып. Бирөөлөр айтып атат, мечитке бергенден көрөп, андан көрөп колунда жок ушундайларга алып барып берген бул чоңураак сооп болот экен депчи. Ошол мисалы үчүн силерге алып баргандан көрөп, жанакындайга берип койсо болот дейт да. Болот. Бирок ошол кедей кембагалды өзү жакшы биле турган болсо. Эң негизгиси өзүнүн бир туугандары жакыр жашай турган болсо, аларга дагы берсе болот. Эң негизгиси. Анан болбосо алыскы туугандар. Анан болбосо шаар жерде көпчүлүгүбүз таппайбыз да. Анан болбосо мечитке алып келип берсек жакшы болот. Өзүнүн ата-энесине жанакындай кылып, мисалы үчүн ошого бергенден көрөк деп өзүнүн ата-энесине бир чоңураак ошо сиз айткандай жанакындай жей турчу тамак ушундай кылып алып барса ал болбой калабы. Бирок садака фитрдин бир жери бар, өзүнүн ата-энесине өтпөйт.
ата энесинен баласыга өтпөйт. Өзүнүн баласы колунда жүргөн же болбосо ата энеси бага турган бала. Анткени ата энеси ал баланы багат да. Ошол себептен башка үй жай куруп чыгып кете турган болсо баласычы, анан ошол жакта кыйналып жатса анда болот. Өзүнүн ата энесине жанакындай кылып, мисалы үчүн ошого бергенден көрөктөп өзүнүн ата энесине бир чоңураак ошо сиз айткандай жанакындай жей турчу тамак ушундай кылып алып барса ал болбой калабы? Анткени ата энесине өзү багуу милдет да. Ата энеси кедей кембагалдарга кирбейт. Эмне үчүн? Биз баккандык себеби. Мен багам ата энемди. Ата эне кедей кембагалдарга кирбейт. Менин карамагымда болгон себебинен. Менин карамагымдан чыккан инсандар туугандарын, бөлөлөрүн, башка бирөөлөр аларга берсе жарайт деген сөз. Эми сиз жана башында айтып атпайсызбы? Жакында ажыга сапар алганга башталат деп. Ооба. Ошо өзүңүз ажыга барып келгенсиз да? Жок, мен бара элекмин. Аракет кылып атасызбы? Кантип сиз андан бул жака имам болуп келип калдыңыз? Эң негизгиси Аллахтын тагдыры. Анан экинчиден биз Ислам университетинде 5 жыл окудук. 5 жыл окугандан соң ошол жерде окуучулук күндөрүмдө ошол азыркы айтып аткан Хулафа ар-Рашидин мечитинде жатып, каттап окуйт болчубуз. 2,5-3 жылдык өмүрүбүз ошол жерден университетке каттап өткөн. Анан кантип имам болгонум табышмак мага дагы. Сен анткени мен окууну бүткөндөн кийин айылга бардым, андан кийин келип иштеп жүрдүм, бир күнү эле ошол жердин имамы чалып калды. Сүймаев Кемел деген болчу. Чалды. Эмне болду десем, кел центральный мечиттен жолугабыз деди. Анан келдим, келгенден кийин эле арыз жаз деди. Түшүнгөн эле жокмун. Эмне үчүн дегенде сураган да жокмун. Арыз жазды, анан мен тапшырдым, анан сен алдың деди. Болду, ушинтип эле өтүп калган. Анан сиз ошондо мен ушинтип имам болуп калдым. Имам болгом түшүмө да кирген эмес да. Мындайча айтканда, ойлогон жерде эле Аллах Таала берип койду деген сөз. Жанагы витир садага силерге келип түшөт да. Ошону силер мынча акча түштү деп кантип тияка тактап айтып бересиздер же атайын комиссия келеби? Атайын комиссия келет бизге. Биз өзүбүз эч качан тийбейбиз. Ошол орозо башталарга жакын казият тараптан, муфтият тараптан атайын өкүлдөр келип, ошол садака салуучу яшиктерди печаттап кетет. Анан ошол акыркы айт өткөндөн кийин анан өздөрү келип кайра комиссия менен ачылат. Ушундай. Анан дагы орозо тууралуу эмне кеңирээк айта аласыз? Орозо туурасында эң негизгиси бүгүнкү кыскача темабыз сабырдуулук болгондон кийин эң негизгиси сабырдуулук орозодо. Бирок сабырдуулук дей турган болсок, сабырдуулук 3 түрдүү болот деп башында айттык. Биринчиси ибадатта болгон сабырдуулук, экинчиси Аллах тараптан келген сыноолорго болгон сабырдуулук. Кандай? Аллах субхана таала кээ бир инсандарга кембагалчылыкты бериши мүмкүн сыноо кылып. Кээ бир инсандарга баласыны, жаш баласынын өмүрүн алып коюу менен сыноо бериши мүмкүн. Кээ бир инсандарды өлүм менен, кээ бир инсандарды оору менен сыноо бериши мүмкүн. Мына ошол нерселерге чыдап сабыр кылуу эң жогорку сабырдуулуктун соогун алат деп айтсак болот. Кантип мисал кыла кетейин бир. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде кабырдын жанынан өтүп баратканда бир жаш аял ыйлап аткан болот. Анан жанынан өтүп барып сабыр кылыңыз дейт. Десе жанагы аял карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сен эмнени билет элең? Менин ымыркай балам өлдү. Сен баласы өлгөн кандай экендигин билбейсиң, кандай азап экендигини деп айтат. Анан пайгамбарыбыз үндөбөстөн үйүнө кетет. Бир аз убакыттан кийин ал аялга айтат. Жанагы айткан пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам болчу. Сен бир аз катуураак айтып койдуң дегенде ал аял үчүн эки оорчулук жүктөлөт. Капалчылык. Кандай? Биринчиси аял баласын жоготкондук боло турган болсо, экинчиси пайгамбарыбызды капа кылып алдым деген. Андан чыгып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө барган учурда эч кандай эч нерсе көрбөйт. Кандай? Охрана көрбөйт, же болбосо дарбаза көрбөйт деген сөз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнө барып тыкылдатып кирет. Анан пайгамбардан кечирим сурайт. О Аллахтын элчиси, мени кечириңиз. Сизди байкабастан, карабастан айтып коюп турмун дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат:
чыныгы сабырдуулуктун сообу, эң чоң сообу башыңа мүшкүл иш түшкөн учурда, кыйынчылык келген учурда, рас, балаңыз өлгөн учурда сабырдуулук менен гана жооп берүү, сабырдуулук менен иш алып барууңуз эң жогорку сооп деген да. Ошон үчүн эң негизги сабырдуулук биз ислам дининде гана каралган. Ал эми сабырдуулуктун үчүнчү бир түрү бар. Бул үчүнчү бир түрү Аллах субхана ва тааладан бизге келген неаматтарда сабырдуулук. Аллах таала бизге көп нерсе бериши мүмкүн, байлык бериши мүмкүн, бийлик бериши мүмкүн, жана башка бериши мүмкүн. Бирок ошол эле учурда Аллах субхана ва таала бизге бале бериши мүмкүн. Жер кырсыгы болсун, башка болсун. Азыр биздин Кыргызстанда эмес, башка бүткүл эле жерде ушундай кыйынчылыктар болуп атат. Ошолорго сабыр кылууну Аллах субхана ва таала бизге эмне кылды? Осият кылды. Бирок ушундай ойлобош керек, сабыр кылуу деген ушул бирөө муздап жата турган болсо, же бирөө бир жерди бузуп жата турган болсо, анан кой сабыр кыл деп отура берүү керек эмес. Тескерисинче, сабырдуулук менен ошонун жолун табуу деген сөз. Отуруу эмес. Тескерисинче, сабырдуулук менен катуу айтпастан, силкибестен, бизде адат болуп калды, дароо эле пикетке чыга койбостон, андай кылбастан, сразу сабырдуулук менен, чечкиндүүлүк менен жолун табып, анан элге, журтка чечип бериш керек деген сөз. Сизге албетте ыраазычылык билдиребиз, ушундай биздин эфирге келип, ушундай элибизге кеңири маалымат берди деп ишенебиз. Чоң рахмат. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү дагы биздин берүүбүздүн каарманы Тажидин уулу Алмазбек Ак Ордо жаңы конушта Холеса Арашидин мечитинин имамы болду. Дагы ушундай 30 күндүк орозонун пайдасы берүүсүндө жолукканга чейин аман болуңуздар. Баса, бүгүн кеч мен тоз ачарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Оз ачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дареги, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номери 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74.